Бишкектеги Михаил Фрунзенин үй музейинде Чыңгыз Айтматовдун архивдик сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Анда Залкардын эл арасында сакталып калган сүрөттөрү чогултулган. Тапшырылган уникалдуу сүрөттөр текче коюлду. Ал эми калган бардык материалдар музей коллекциясында сакталат. Көргөзмөдө Айтматовдун замандаштары, улуу жазуучунун катышуусу менен болгон урунттуу окуялар, маанилүү учурларды айтып беришти. Чыңгыз Төрөкулович менен 1999 жылда ошо Москвадан таанышып калдык. Мага избай элчи болуп жүргөн. Аны ошондо бир көргөзмө болот эле, ошол жактан таанышып, андан кийин көп жолугушуп жүрдүк да. Албетте бул кишини жөнөкөй десем туура болот да. Азыр өзгөчө жаштар кээ бир айтып калат. Ага ушу Чыңгыз Төрөкулович менен жакын тааныш экенсиңер, аябай мындай таң калышат да. Канчалык кичи болсом дагы ушу мен сүйлөп атканды аябай терең угуп, анан эч сөзүмдү бузбай, андан кийин өзүнүн оюн, жообун айтчу да. Ошо менен мен мындай таң калдым да, себеби дегенде мен деле көп эле залкар адамдар менен сүйлөшүп жүрдүм. Анан кээ бирлер багы мен улуумун, мен өйдөмүн дегенде бир болот да. Чыңгыз Төрөкуловичтан андайды мен байкаган жокмун. Тескеринче жөнөкөй эле адам да, жөнөй эле сүйлөшөт. Эч кандай мындай мен аябай атактуу жазуучумун деген эмесин сезбейсиң.